сиз үчүн иштей турган адамдарды тапсаңыз болот. Бирок сиз канчалык бай болсоңуз дагы ошол акчаңызга сиздин дартыңызды ала турган адамды жалдай албайсыз. Бардык нерсени таап жана сатып алса болот. Болгону жашооңуз түгөнүп бара жатканда аны сатып ала албайсыз. Ошондуктан өзүңүздү баалаңыз жана башкаларды урматтаңыз. Адам канчалык чоңойгон сайын акылдуу боло баштайт экен. $30 турган саат менен $300 турган саат бир эле убакытты көрсөтөт. $30 турган капчык менен $300 турган капчык бирдей эле суммадагы акчаны өзүнө батыра алат. $150,000 кымбат баалуу машина менен унаа менен жүрөбүзбү же $30,000 унаа менен эконом класс менен жүрөбүзбү? Бара турган жолдорубуз ошол километрлер, аралыктар бирдей эле экендигин түшүнө баштайбыз. Кымбат болсо дагы, арзан болсо дагы ошол эле жолдорду жүрөбүз. Акырында баарыбыздын бара турган жерибиз дайын. Ал ачуу чындыкты өз көздөрүм менен көрүп турам. Аны эч ким ката деп менден талаша албайт. Мен болгону ошол бүтүп бараткан өмүрүмдү өз көздөрүм менен көрүп турам. Жашоодо чоң үйдө, мисалы 300 метр квадрат үйдө жашайсыңбы, же андан да чоң Хан сарайда 3000 метрлик квадрат үйдө жашайсыңбы? Жашоодогу жалгыздык бир күнү келет. Сиздин ички дүйнөңүздөгү бакыт бул тирүүлүктөгү баалуулуктардан, материалдык байлыктардан көз каранды эмес. Эгерде сиз самолетто 1-класстагы кымбат баалуу орундукта учсаңыз, учак кулай турган болсо, кадимки эле эконом класста учуп бараткандар менен кошо кулайсыз. Мага азыр ден соолук керек. Миллиардер бай болсом дагы аны мага эч ким саткан жок. Жашоодо эмнелерди гана көрбөдүм. Менде азыр материалдык жактан эч кандай чектөө жок. Менин байлыгым кээ бир мамлекеттердин байлыгынан дагы көп. Бирок ал байлыктар мени сактай албай турат. Жашоомдо мен үчүн эң чоң максатым болгон Apple компаниясын күтөм. Аны дүйнөдөгү эң алдыңкы, эң кымбат корпорацияга айланттым. Колуңуздагы iPhone дагы менин эмгегим. Мен максатыма жеттим. Мен тоодун эң бийик чокусуна чыктым. Бирок ал максаттарга жетүүдө өмүрүмдү, ден соолугумду садака чаптым. Ушундай, мени түшүндүңүздөр деп ойлойм. Жашоодогу эң чоң бакыт бул жаныңызда чын дилиңиз менен баарлаша турган жакын адамыңыз же досуңуздун барлыгында. Стив Джобс өзүнүн ою боюнча жашоо тууралуу эң керектүү деген 5 нерсени белгилеп айтып кеткен. Биринчиси, балдарыңызды тарбиялап жатканда бай болууга эмес, бактылуу болууга үйрөткүлө. Анткени алар чоңойгондо бардык нерсенин баасын билишет. Экинчиси, тамак ашты дары катары азыктаныңыздар. Болбосо дарыны азык катары колдонуп каласыз. Сизди жакшы көргөн адамдар сизден кетүүгө 100% себеби болсо дагы, сизди мына таштап кетем деп турган чакта дагы сизден кетпөөнүн негизги бир себебин табышат. Таштап кетишпейт. Андыктан сизди жакшы көргөндөрдү баалай билиңиз. Адам болуп жашоо менен адамгерчиликтүү адам болуп жашоонун ортосунда чоң айырма бар. Эгерде сиз тездикти кааласаңыз, анда жалгызбасыңыз. Эгерде алыска барууну кааласаңыз, анда чогуу барууга үйрөнүңүз. Эми дүйнөдөгү эң 6 мыкты доктор жөнүндө айтайын. Сизге эң мыкты врачтар жөнүндө айтып берейин. Алар биринчиси күн нурлары, экинчиси эс алуу, үчүнчүсү денени чыңдоочу көнүгүүлөр, төртүнчүсү мүнөздөп тамактануу, диета мындайча айтканда, бешинчиси өзүңүзгө болгон ишенич, алтынчысы чыныгы достук. Чын дилиңиз менен достошуңуз. Жашоонун ар бир тепкичинде ден соолукта болуп ырахат алыңыз. Стив Джобс.